Саламатсыздарбы? Биздин каналга кош келипсиздер. Бүгүн биз баклажандан даамдуу, жумшак гана блинчик жасайбыз. Биз менен бирге болуңуздар. Бизге бир баклажан керек болот. Баклажандын сырткы кабыгын ачып салабыз. Жука кылып бирдей кылып узунчасыга кесебиз. Баклажанды канчалык жука кессеңиздер, блинчигибиз жакшы болот. Баклажандын эки тарабын тең туз сээп туздап алабыз. Эки жумуртканы чагып алып, жакшылап аралаштыруу керек. Кесип алган баклажанды эки тарабын тең унга бөлөйбүз. Тарелкадагы un 150 грамм. Кезеги менен жумурткага салып жакшылап аралаштырабыз. Аралаштырып алган соң сковородкага салып бышырганга коебуз. Сковородкага 80 мл өсүмдүк май куйганмын. Орто температурада бышырабыз. Бир бети кызарып бышты, экинчи бетин алмаштыруу керек. Мына биздин баклажан блинчигибиз даяр болду. Аябай даамдуу, жумшак болот экен. Сиздер да даярдап көрүңүздөр. Биздин каналга кошулуп туруңуздар. Ой пикирлериңиздер болсо калтырыңыздар. Саламатта калыңыздар.